Misal üçün bizge okşop tınımsız atışıp oktun içinde Разия Өсөрова Көкташ айылында 2000 жылдан баштап 23 жыл бою айыл башчы болуп иштеди. Бул жылдар аралыгындагы майда барат келишпестиктерден тартып куралдуу жаңжалга чейин жеткен чек ара чатактары элдин көкөйүнө көк таштай тийди дейт ал. Бүтүндөй аймакты чыңалууда кармап келген көйгөйдүн чечилишин укканда ал мойнунан оор жүк алынгандай сезимде болгон. Ана енді 2014 жылы Голонойда атышқан болсақ, ошодан тынбай атышып, урушуп, таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө кыйын болуп, элди кыйнап берген. Эвакуация болуп, Көкташ айылынын эли качып, onu kaçırıp, elder bular помощь егени качат деп мыскылдаган күндөр болду. 3 жолу автоматта калды, 3 өлүмдөн калдым экен. Taş menen urup, putum sındı, baldak menen jürdüm, bardığına çıdadım. Südürüp ketip, teyip saldı, o 2017, buğayam çıdadım. Emi, hazır mana burogun granisanın çeçilgeni. Bul, en kılanı men başkan aytpayım, Köktaş ayılının baktı oldu. Köktaş ayılı kaça verip, tacavan bittik, jadavan bittik, baldar ozan. Ökmet berevi, alavu, главный граница чечилсин. Мен шунтип айтам да, граница чечилсе, бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен шу азыр мана шу граница чечилди десе, бизге ham күн тиет экен го деген немеде шундай сүйүндүм да. Азыр чек ара кандай чечилгени боюнча деталдуу маалыматтар ачык айтыла элек. Бирок чек араны тактоо аяктаганы көпчүлүккө маанилүү жаңылык болгонун Көкташтын тургуну Жумабай Орозбаев айтууда. Мындай мына биз шахматты жашайбыз, мындай жарымы тажик, жарымы кыргыз. Балдар менен балдар мушташат эле. Чоңдор барлашып мушташып кетет эле. Граница эле бөлүнүшсө, ынтымактуу жашаганбыз, жашайбыз дагы. Жөнөкөндөрдүн эмне айып бар, жөнөкөй адамдарда. Бирде эч кимде айып жок. Со чоңдордун ичи да барды булар. Эми такталып калса элдер да андырдай бир туруктуу үй жайын куруп бир. Ооба да, бардыгы көп аз жок кетип калган. Келеттер бардыгы. Тажиктарда көбү жок, кыргыздарда жок берди. Бардыгы келет. Границаны бөлүп койсо кадимгидей ынтымак жашайбыз, да эмне кылабыз? 2021 жана 2022 жылдагы чек арадагы кан төгүлгөн куралдуу тирештен кийин көптөр айылындагы үйүн байырлай албай, кооптонуу күчөгөн. Эми чек араны тактоо иштери тууралуу кеңири маалымат берилсе деген пикирин айткандар да бар. Алар чек араны чечүү жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын эске алынды деген үмүттө турушат. Шуну азыр эми билбейм, кантип бөлөт азыр. Границаны тоспосо болбойт го дейм жерде азыр. Ошол эми. Менен зым менен тосуп берсин деп. Ооба да, же тосуп берсин, же мына жерде тажиктар бар. Немен асыба түшүш керек, дала токун асыба. Болсо дагы эле кадимгидей боло берет да ошо. Мына аралашта шахматный да бу. Мына бир тажик, бирде кыргыз, нарагы дагы тажик. Бел жакшы кабыл алат да. Граница чечилсе, тынчтык орнойт, элибизге кооптонбой эл жакшы жашайт. Эгерде ошол анык чечилген болсо, Кудай буйрса чечилет деп өткөндөрдөн аз калды дегенде эле элге кичине бир күч кубат пайда болгон эле. Кудай кааласа эми азыр чыны чечилген болсо жакшы болот. Эл жакшы кабыл алат да. Кандай чечсе тынчтыкты орнотуп берсе болду деп ойлойм да мен. Баткен районунун мурдагы акими Хаитали Айконов чек ара маселесин жакындан билип, эксперттик пикирин да айтып жүргөн аймактагы саналуу кишилердин бири. Ошол чек арада жашаган эл, ошого байланышкан элдердин бардыгы азыркы ушул кабыл алынган чечимге кандай болсо дагы ошого ынанып турган учуру да азыр. Эл ошого ынанып турат. Кандай болсо дагы деп. Албетте биздин ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттин эки тараптын кызыкчылыгын эсепке алып чечим кабыл алынган болуш керек. Ошондой болсо дагы жанагындай эл ушундай кабыл алынган чечимге ынануу менен, ошону туура кабыл алуу менен
ошого даяр болуп турат эле азыр ошол окуя болду. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Эки өлкө чек арасын тактоо иштери 2000-жылдардан кийин башталган. Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикир таба албай, иш алдыга жылган эмес. Жылдар өткөнү суу, жер, жол маселесинен чыккан майда барат талаштар куралдуу жаңжалдарга чейин өсүп жетти. Акыркы жылдардагы кандуу окуялар чек ара тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жаңы баскычка чыгарып, тараптар мунаса табууга жетише алды.